Муналардан карасаң, кимисин таанып атасың? Эч кимди тааныбай элем. Жакшылап карап көрчү, мүмкүн бирөөнү тааныйсың. Жак. Таанаган жокмун мен. Жакшылап карачы дагы бир жолу. Көрүп турчу. Жок. Тааныбайт экен мени. Айтып билем го, үйлөнгөндөн кийин досторун унутат деп. Аваз. Кеттик. Алло. Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Кошулушуп эки жаш жүп болуптур эй жар-жар. Кубанычы эл журттун кут болуптур эй жар-жар. Толкуп келген мейманга шоу баштайбыз эй жар-жар. Анда эмесе бизде бүгүн конокто Айдана Дека жана Аваз Акимов. Аваз Акимов, Айдана Дека. Бизде разницасы жок. Бизде демократия деп. Бизде демократия. Кандайсың? Үйлөнүп жыргап мындай Аваз толуп калганбы? Жакшы, рахмат. Десем толбойпсуң. Мен айтайын деп атам, толбой элем деп айтайынсың өзү. Айтып кой. Өзүң кандай, жакшы? Жакшы. Жакшы биле, жакшы кериңдес. Сүйлөгүлө. Көрдүңөрбү ошонун жаңы чыгарылыштарын? Аябай көрүп атасыз. WhatsApp'тан келип атабы? WhatsApp'тан, YouTube'дан, бүт жактан. Программаң аябай жакшы. Жаңа короткий версиясын көрдүңөр дедик. Жок, биз толук эле версияларын көрүп атабыз, бүт эле. Эми үйлөнгөндөн кийин биринчи жолу кезип атат окшойбуз, Бизде жакшы салт болуп калды да. Буга чейин былтыр ошол Ороз айында Нурлан Айс менен Асил Кадырбекова келип кеткен. Быйыл эле ошол эле кайра Ороз айында Кудай насип этип ушул Айдана Дека менен Аваз Акимов келип калыптыр. Эмки жыл дагы бир ушундай жылдыздуу түгөй келип калат деген жакшы ишеничтер бар. Кандай экен жылдыздуу түгөй болгон, эл алдына чыккан дегендей үйлөнгөн? Үйлөнгөн жакты. Абдан бүт жашоом түп тамыры менен өзгөрдү десем болот. Анткени бойдок кезде түнкү саат 2-3-төрдө келчүмүн үйгө. Азыр 3-4-төрдө. 3-4-төрдө бирок Айдан экөөбүз келебиз. Бирок үйгө эртерээк шашып, үйдөн тамактанып дегендей көчөдө тамактанбай деле калдык. Ырыскын баарды үйдө болот экен. Үйдө кино көрүп, ата-энебизге барып, ал жакта кызмат кылганча бир отол эс алып, аябай сонун. Айдана, сиз кандай өзгөрдү жашоо? Келин болгондо кандай? Чачпай ой калдыңызбы же? Меники сонун болду. Негизи эле тамашалап калатам күйөөгө тийген курбу кыздарыма. Мурда эле айтпайт белеңер, күйөөгө тийген сонун турбайбы? Негизи сонун бекен. Ооба. Айтып койсоң болот да. Сен да тийип кетип отурукту. Буюрса. Жакшы экен. Анан кече жакында ошо ата-энемге барып келдик. Айылгач. Ата-энемдердине барып келиндик кызмат кылдым. Аваздын атасы менен апасын ата-апа дейсиз, уже? Ооба. Ага челин ата-апа дейчи. Анан кийин жакшы, сонун келиндик кызмат кылдым, мага жакты, эң негизгиси мага кызыктуу болду. Шаарга келип, эркиндикке чыккан турбайсыңбы, жолукту чечип? Официалдуу түрдө айылдан кетип барат, папам уруксат берди. Бишкекке барганда жолуңду чече берди. Ондан алып калды жолукту. Көп эле жерде барып жүрөсүңөр, анан көп эле суроолор болуп атат. Үйлөнгөндө эмне өзгөрдү, эмне болуп атат дегенчи. Көп эле интервьюларыңарды көрдүк. Анан бирок биз өзүбүз бир аз байкоо жүргүздүк. Аваз Акимовдун жашоосу үйлөнгөнгө чейин жана үйлөнгөндөн кийин деген. Үйлөнгөнгө чейин ушундай экен, Аваз Акимовдун колу. Үйлөнгөндөн кийин мындай болуп калыптыр. Ооба. Бирок саат ошолбойдун, Үйлөнгөнгө чейин Аваз Акимовдун кошелегү, үйлөнгөндөн кийин. Үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин. Бирок бир плюс бар экен. Көп эле тияктан акча азайып атат, анан досторуң менен убакытты аз өткөрүп атасың. Бирок үйлөнгөнгө чейин Инстаграмда 452 000 подписчик экен. Үйлөнгөндөн кийин
736 миң дейт. Бул 1 плюс десек болот. Аваз Акимов үйлөнгөнгө чейин Сооронбай Жээнбеков президент болчу. Үйлөнгөндөн кийин деле Сооронбай Жээнбеков президент болчу. Жакшы. Үйлөнгөндөн кийин көп эле убакыт өттү, анан бири-бириңердин уже билбеген немелериңерди биле баштадыңар болуш керек жактарынан. Мисалы, кандайдыр характерлер пайда боло баштады, кандайдыр жакшы жактары пайда боло баштады. Мисалы, Аваз Айдананы кайсы жагынан билди жаңы? Жаңы Айданан бутун тырман көрдүм деп койбу. Айданан эми билбейм, баарын эле билем да 4 жыл сүйлөшүп. 4 жыл бою бутун тырман көргөзбөй жүрдүм. Гөлдө эмне, носки түшчү эле. Мод көңүл бурбайсың ал кезде. Үйлөнгөндөн Он имеет в виду не только внешне, да, и характеринде бир нерсе. Мен түшүндүм аны. Тамашалап атпайм, силер башка. Мен түшүндүм. Неудобный. Тырман калчы деп коебуз. Официалдуу түрдө өкүңөрдү неме үйлөнүү тоюңарды белгилеп коелу. Рахмат. Мен азыр силерди никеңерди кыйып коймокчумун. Дагы бир жолу. ЗАГСтын сотрудниги. Жашына кайгый анан. Тура эмес кыйып койчу. Урматтуу Аваз, сиз Деркембаева Айдана менен күндө кечинде Корей сериалдарын көрүүгө, чачын боешконго жардамдашууга, дайыма жакшынакай кылып сүрөткө тартып турууга, кандай тамак жасаса дагы ошону даамдуу деп жегенге макулсузбу? Макул. А сиз Айдана Аваз Акимовдун фанаткаларынан кызганбоого, PUBG ойноп жатканда тоскоол болбоого, балдар менен шеринеге жиберип турууга, жаңы ырлары сонун хит болот деп айтып турууга макулсузбу? Силерди кыргыз эстрадасынын шоу жубайлары деп официалдуу айтамын. Азыр мен силер менен бир оюн ойнойлу. Мен же мен эмес деп аталат. Мындай карточкаларды берем. Бул жагында мен, бул жагында Аваз же Айдана деп жазылган. Ар кимиңер өзүңөрдүкүн алгыла. Суроолорду берем. Бир убакта экөөңөр тең жооп беришиңер керек. Кимдин подписчиктери көп? Ким көп уктайт? Көп уктайбы? Нормально. Ким коңурук тартат? Кимдин машинасы кыйыныраак? Можно вот так допустим. Тамаша. Аваз машинасы эмне? БМВ? Айдананыкычы? БМВ. Экөөңөрдүк бир эле машинада турат. Жок. Эки башкабы? Бензин аз ичиш керек болгондо меникин айдайбыз. Конокторго аздык айдайбыз деп койсун. Ичиш керек болгондо такси чакырасыздар. Ич керек болгондо. Ким жакшы ырдайт? Аваз болуп калды. Ауыз болуп калды. Ким жакшы бийлейт? Аваз жөн эле койчу эле. Жакшы бийлейт. Мен бийлегеним каяктан көрдүңөр эле силер. Батылгын алып койгонбуз деп. Айдана бийлеши мүмкүн сахнада, бирок ресторандарда мен билем го дейм. Точно. Точно. Текшерип көрөбүз бир аздан. Азыр бирок мындай жерде биле албайм мен. Только ызычуу жерде керек. Ызычуу жерде Ош базарга барып бийлейт. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Айдана, сенин немең бар? Атайын боёнуучу жай аштың. Андан сырткары декаденс деген бар. Аваз, сенде кандай кирешелер бар? Негизи ал боёнуучу жерде ушу Аваз ачып берген. Аваз ачып берди эле. Если что, прибыль чет. Там все проценты его. Тамаша. Негизи башында ошентип ачып бергенбиз. Баягы семейный бюджет болсун деп. Анан эми жүрүп ал нерсе билинбейм, мен жакшы нерсе экен, жакшы жумуш. Мен өзүмдүн жумушум болсо, өзүңөр билесиңер, чыгармачылык. Ырдайсыңбы деп коебуз. Биз көбүнчө той концерт. Той концерт. Биздин нерсебиз ошол. Бизге айтышканда бүгүн бир неме
архитектор менен аялы келет депчи, ошон үчүн. Жок, биз чыгармачылык кишилер болобуз. Чыгармачылык кечиресиздер. Туура эмес информация келип калган окшойт ошо. Точно эле мындай неме эфир болуп атабы мындай. Это розыгрыш чо? Розыгрыш. Мой эфир жабат бардак. Мой эфирден кийинчи. Бул эфирден кийин айылга бармай жок. Кайра баштан тартпайлы, эң баштан баштабайсың. Ырдамай жок деп. Не, жаш. Эмне жөнүндө сүйлөшүп непонятно. Доске, мындай монтаждайсың да карап, Айдана деле жаңы келин мындай өтө секирип кеткен жерин алып койсуң. Мен да Чаштар монтип кеткен жерлерин алып ошол койгон. жерлерин. Күйөө болом, доске деп болбой кетем. Неме? Сен мага күйөө болосуң айткын да? Кандайча күйөө болом? Күйөө болуп келип калат экенсиң жакында. Сен кайным болуп калат экенсиң. Мен кичүү болгондон кайнаган мен болом да. Айдана менден кичүү болгондо сен мен кайным болуп каласың. О, күйөө болом мен. Мен күйөө болом бүгүн конокто. Кайным сүйлө. Самар койчу деп. Кайны болот да бул. Башталды. Мындай нормально сүйлөшпөйлүкпү, серьезно. Вообще программа окшойт, жөлө отурганда. Жөлө келип алып сүйлөшүп отурганда болот. Алын кетип сүйлөшөсүң. Вот эзилип сүйлөшүп отурганда болот. Чеге болгондо. Мачиксыңарды бердиң. Тем более орозо. Ошодо мен жеп атам. Орозодо тынчыраак мындай. Серьезно болбойсуңарбы деп комментарий жазат аны. Чипси жеп алгандай болуппу? Нефть. Болду, кел. Серьезно отура албай кой. Серьезно. Ушул кебетең тааныш көрүнөт да. Мыкынын энергетикасы ушундай экен да. Да, дурус экен да. Жаманда лицосы тааныш көрүнүп кетип атат деген. Деген. Билесиз менен мен творчествону жакшы көргөн адамдар. Ох, сөттүн акчасы келген тура. Төлөөсөм хозяйка өлтүрөтүн. Достор, аз мен силерге баланс KG аркылуу коммуналдык төлөмдөрдүн ичинен светтин акчасын кантип төлөгөндү көрсөтүп берем. Биринчиден телефонуңузга баланс KG тиркемесин көчүрөсүздөр. Бир болгону 30 секундтай убакыт кетет. Андан соң өзүңүздүн номерди киргизесиз. Дароо эле силерге SMS код келет, аны басасыз. Эң башкы бетте сизде баланс KG'деги бирдигиңиз канча экенин көргөзүп турат. Менде азыр 500 сом бар. Эң жакшысы ушул баланс KG'деги бирдик менен светтин акчасын төлөп койсом болот. Жана ошондой эле тиркемедеги сканер менен колдонуп, штрих кодду сканерлейсиз. Ошондуктан достор, убакытты үнөмдөп, App Store жана Play Market'тен баланс KG тиркемесин көчүрүңүздөр, төлөмдөрдү бат жана оңой төлөңүздөр. Кандайдыр үндөр жазылган жана ошол ырлар жазылган. Ошол ырларды ошол үн менен бири-бириңизге ырдап беребиз. Анан ким көбүрөөк тапса, ошол утат. Ошол Дубай барат. Баштаңыздабыз. Чыры. Мына мен тиги. Сезем. Ушундай түшүндүрүп бере табайын. Бытыр. Неме? Кайрат кыргыз. Азыр мен алайын, экин кыртап калам да. Ушмуш. Эми ырды айтайын, э? Шлы. А, не. Сулуу. Не, ал эмес башка. Шылы-лы-лы-лы, шылы-лы-лы-лы-лы-лы, шылы-лы-лы-лы. Мына бойну алгыла. Жок.
Шылылылылылылылы, шылылылылы. Бириң кетти алыска. Ысқа бириң. Оны ошо тромсырда да. Ой, шөдір. Ары қайсы арғандар қадыр. Олам. А кандай туру болот? Шылы менен. Шылы. Шылы менен бе? Шылы. Шылы шылы шылы. Шылы 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 шылы. Шылы шылы шылы. Шылы 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 деген. Шылы 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 шылы. Ладно, уттуңар, давайте. Жакында эле жакшы дагы силердин тоюңардын эртесинен кийин эле 1-2 күндөн кийин жакшы окуя болду. Нурлан кызды болду. Эртеси Эртеси эле. Ал жөнүндө да жазгам, аябай түшүнүктүү кыз экен, ата энесин кыйнабай, аваздын свадьбасы бүткөндөн кийин шашпай. Шатасын свадьбасына. Ошон кызын көрүп барып келдиңерби? Эми азырынча баягы 40 чыккандан кийин негизи көрөт экен. Биз негизи эртеси күнү эле барып көрүп келели дегенбиз. Анан сураштырсак ошо 40 чыккандан кийин негизи көрөт дейт, анан ошо күтүп атабыз. Кимге окшош экенин айтышы элек. Мен өз сүрөтүн көрдүм негизи. Сүрөтүн көрдүм. Нурлан эми мага окшош деп атат. Мен кичики баланы жакшы биле алган жокмун, бирок Нурланга эле окшош. Нурлан байке окшош. Нурлан байке дейсизби? Ооба. Нурлан байке аяш дейт. Данияр байке аяш. Данияр байке аяш. Акырынан көнүп аткансыз экенсиң да. Бираздан кийин байкелер алып калат деп койсун. Байкелер алып Данчик Нуке деп коет. Жок, мен эмнегедир көнүп калгам башынан бери эле. Негизи бири-бириңер мындай азырынча боло элек болуш керек же болду, ким билет, мындай пикир келишпестик болуп кеткенде кимиңер биринчи келип болдучу жөнүндө койчу, мен туура эмес болуп калыптыр деп ким айтат? Эми эркек болгондон кийин Айдана деп коет. Айдана негизи көп нерсе таарына бербейт, бирок бир таарынса таарынат жакшы эле. А мен болсо баягы бат таарына бат жазылып ушунта берем. Бирок Мен деле бирок бат жазам. Эки адамдын сөзсүз бирөөсү кечиримдүү болуп, бирөөсү кичине баягы Ийкемдүү болуш керек. Ийкемдүү болуп оңдоп кетиш керек деп ойлойм. Алар андай да мен анткени красавчик. Айдана кыз киши да булар намыстанат, эркелейт, бир аз баягы неме кылат, эркелеп характерин көрсөтүп андай болот, бирок мага жана деле болду. Эркелесе мага наоборот ширин көрүнөт да булчу. Эркелеп, таарынып, ушундай кичине бултуңдаса мага жагат. Көбүрөөк тултуңдаш керек турабы сага? Көрөк өтө оңдош салат. Өтө катуу кетип калганда кичине сөз кылат нормально. Шеги менен да? Ооба. Үйлөнгөндөн Жекичан түшкө кирбей калды, нормально? Кирбей калчу да. Мен Жекичанды негизи көп түш көрөм да. Түшүмдө. Эмне болуп кирет ал? Көбүнчө баягы түшүмдө мага жардам берет да. Түшүмдө. Бирок Күндө эртеме мен чек. Мага кирип атат. муну Жекичан деп алгам. Жекичанга окшоп калат макияжын чечкенде. Шынында бир караганда окшош экен. Айдана кантип эркелетесиң? Ван Дамм деп коет. Варианттар толтура ар кандай ситуацияда ар кандай эркелетме. Айылга барганда кандай? Торпогум деп коесуң. Айылга барганда көбүнчө. Мага көңүл эле уруп кеткен. Айылга барганда апам эркелетип аттым. Көңүл эле урган жок ошончон. Бүгүн келермен көңүл бурдурттум деп койсуң. Тамаша. Бирок мен эле жүрдүм айылда. Мага чынында жакты, мындай эл көзүнчө там эметти эмес. Чынында эле мага абдан жакты. Кетип ыйлагым келди, самолет ыйладым, сагынып. Чынында сон. Келет апам сагынып ыйлады. Сон жерден аябай. Жакшы. Ошонусун аябай сыйлап калдым. Бактылуумун. Кат эле көнүп кетесиң, Бишкек эле жакшы жер деп коесуң. Таш түшкөн жеринен оор болот демекчи. Кандай сен нефтемишкин? 3 жерде той берип алып, мен нефтемишкин.
Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоок нети менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу. Достор, бул оюндун аты чалып алып чалынба деп аталат. Азыр кайсы бир жерге чалабыз дагы. Ошол жерди бир аз тамаша торго түшүрөбүз. Биринчиден болуп алабыз. Сен чаласың. Айдананын немеси бар. Сулуулук салону бар. Ошол жака чалып алып маникюрга жазылсам дейм эле дейсиң. Бирок эми эркек болгондон бир аз неудобно болуп атат. Эч ким билбеш керек. Ушундай анан бир аз консультация берип койсоңуз деп аябай сүйлөшүм керек. Ал ортодо мен бул жакта табличка менен сөздөрдү ачып турам, ошолорду кошуп турушуң керек. Даярбыз, Да, дека бекизон. Биз мен деген тиги неме кылайын дегем да. Кичине өзүм порядкка келтирейин деп, анан эми балдарга, конечно, неудобно болот, ама азыр уялып атам да. Бирок мен тырмактарымды жасатайын дегем. Баягы кыздардыкындай жашыл эмес, бирок мындай эле оңдотуш керек болуп атат да, кичине жалтыратып. Маникюрда? Маникюрга. Анан кандай кылып барсам болот? Мында эч ким жокто барыш керек болуп атат. Алып бере келсеңиз болот. Тиги погода бузулуп калды дейм да азыр. Погода бузулуп? Кандай чечесиз? Погода жакшы болгондо барайын дегем. Негизи тиги баалар канча турат? Мужской маникюр 400 сом болот да. Тиги тырмактын этинин баасы канча тиги? Этинин баасы? Баягы тырмактын четиндеги эттерин аласыңар да, Ооба. Өзүм деле уялып атам бирок. Жок, уялбайлы. Тиги Айба деген бала иштейт, ошол жакта тааныйсыңбы? Ким деген? Айба деген. Жок, анда иштебейт. Иштебейби? Качанка барсам болот? Директорунун күнүн мага эртеге айтып койгон, запись жазып койгон. Погода жакшы болгон. Негизи мен баягы эч ким жокто барайын дегем да. Азыр Орозада клиенттер жок, келип жагып кетсеңиз болот. Качай? Неме адрес кандай? Адрес кайсы жакта? Киевская 60. Мен азыр ошо баягы быш эле көрүккө талак болуп неме бир келинчегим бар эле. Ошого талак болуп атканда анан ошол бошоп атканда мен барып жазылып кетиш керек болуп атат. Жазылып кетсеңиз келет. Анда жазып койсоңарбы? Кайсы убакыт барсам болот? Эртең саат 4-төргө болсо жакшы болот эле. 4-төргө. Ошо 4кө жазып коюн. 4кө? Жети микрофон? Кандай? Алло, угулат ата? Алло. Да, угулат. Сиздин атыңыз ким болот? Аймончок. Аймончок? Ох, ичим... Тарс тур жауап бериш керек болчу да. Бат-баттан. Жакшы. Эртең саат 4кө жазып койду окшойт. Ошондо мен кайка чалам? Декаденскеби? Чалып алып, өзүм жазылгантанбы же кандай болду? Биринчи сестренкаңды жаздыр. Эркек болсо сразу айтып салат телефонду. Сестренкам жазайын деп серьезно сүйлөшкөн, а бат телефон салат. Көп сүйлөшкөн жок. Макул. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Би студия экен? Ооба. Неме, эжеке, мен тиги карындашым жаздырайын дедим эле силерге. Канчашта? 14-тө. Хорошо, эме болсо азыр биз уроктобуз да, кыздар менен иштеп атам мен. Билайновский номерге WhatsAppка жазсаңыз, толук маалыматты ошол жака жиберебиз. Мейдиби? Итимди Актош, аты Актош, ошону немет гулет этип жүрөм да, азыр эшиктечи, анан атам чалып калбады, ошону сөзсүз жаздырып кой, бүгүн башың жылам депти, анан мен дагы сизге интернеттен таптым да. Жок, силер түшүндүргүлө да, что жаздырганда ооба биз эме кылабыз. Кыздарды келгенден кийин жазабыз.
Жо, Кийин ошондо мындай келип баштайт уже. ал неме биле албайт деп ойлобогула, ал билет жана неме мультфильмди көрүп алчу, ары бери Том Жер дегенди көрүп ошону билет ал. Кээде Мен түшүнүп атам байке. Биле биз жактан нолдон баштагандар деле алабыз, башынан эле үйрөтөбүз. жо тиги жана телевизорду көрүп алып өзү эле биле берет эжеке. Байке, алып келсеңер бул жака мен силерге Гимнди да укса да туруп билип калат да өзүнө өзүчө ошо. түшүнүп атам аны. Байке, азыр менде уруш болуп атат. Мен силерге толук маалыматты жиберейин деп атпаймынбы WhatsApp'тан. Ошол жерде баары жазылып турат. Өзү келет, Төрт десең дейсизби? Алло. Алло. 4 десең. 4 десең неме промокод деген да жана Айдана Деканын немесине сторисинен көргөнбүз да бүгүн. 4 деген. Түшүндүм. Айдана өзүнө толгончу мен аны билбейм байке. Честно, мен азыр убактым жок. Эже неме ичинде циркуляция кандай студиянын ичинде аба мындай жетиштүү элеби? Тиги өзү да мындай адыш өзү дагы мындай аябай патриот кыз, элим үчүн, жерим үчүн деп мындай жакшы бийлерди үйлөнүп чет жакка чыксам деп жүрөт да. Тамашоого чыккан бир жолу, тамашоого чыккан жанагы Ацтек деген команда менен бир өзү таланттуу. Молодец тогда. Бул жака алып келгиле да анда, как раз бизге ушинтип картоп. Ошон үчүн сизге чалып атпайм бежеке. Просто буга чейин башка студияга алып барсак, ал жердин бети жок адамдар экен мындай. Акчасын алып алып, бирок бизге неме студияда танысып бир жумада 4 жолу болот деген бир эле жолу болуп атат. Анан ана болот, азыр ремонт болуп атат да, ошентип бир аз неметип коюшту да. Ошон үчүн сизге чалып бир аз сурап коеюн деп атпаймынбы? Үйдөгүлөр дагы ошону неметип атышат. Ошо эжеке. Анда эжеке эртең жөнөтүйөм неме Пир деген футболка кийип келет. Байке, эртең эмес, бизде өзү определенный күндөрү сабактары болот. Вторник, суббота күндөрү. Мейлиңиз анда Билайндагы WhatsApp-ыңызга жазаман да сизге. Ошол жака жазсаңыз, ооба, толук баарын канчада келиш керек, кайсы адрес менен бүт жиберем, мейлиби? Всё, мейлиңиз. Ох, чим. Жакшы, молодец. Самара Каримова жана жолдошу экөө силерге өкүл ата жана өкүл апа болду. Бул негизи эрте эле пландалган беле же кийинчерээк чечилдиби? Бул нерсе эми эрте эле пландалган. Биз үйлөнөлүккө чейин эле көп варианттар болду, чынын айтсам. Ким варианттарды айтып койсоң, кимдер бар эле? Варианттарды эми атын айтпайм, бирок варианттар ырчы шоу бизнестен такыр сырткары. Биздин жеке жашоодогу байкелерибиз, эжелерибиз вариант болчу, бирок биз баягы шоу бизнес болгондон кийин шоу бизнестен тандайлы деп чечтик. Анткени бул нерсе шоуду өзү айтып аткандай эле бизге дагы негизи эле чыгармачылык кишиге шоу керек экен. Биз шоу үчүн деп да койгон жокпуз. Бизди түшүнгөн, чыгармачылык түшүнгөн, бизди ар дайым балким Айдан экөөбүз ушу шоу бизнестин баягы немесинде жүрбөйлүбү? Экөөбүздөн чыгармачыл адамбыз, алар дагы чыгармачыл адам. Анан балким бир түшүнбөстүктөр болуп кетсе, алар эле түшүнүшү мүмкүн да биздичи. Башка адам түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне себептен болуп аткан? Ошон үчүн ошолорду тандаганбыз. Эмне себептен болуп атат? Не? Ошол түшүнбөстүк. Түшүнбөстүк боло элек пока. Эгерде болуп кетсе, Кудай сактасын, бирок болуп кетсе деген эми болбойт го дейм. Өкүл ата, өкүл апаңар силерге мындай азыр мода болуп калган белек бергенчи, силерге эмне белек берди? Негизи 2 путевка алдык. Өкүл аталарыбыз берген путевканы ушул жакында эртең кетип атабыз Дубайга. Алар да бизге сюрприз кылып эле баарын алып даярдап коюптур. Анан экинчиси болсо Сыймак атам. Сыймак атам Европага желательно ошол жака барып келеле деп ал жака алды. Ошон үчүн азыр эми биринчисин бул жака кетип атабыз, кийинкисин буюрса дагы убакыт карап барып келебиз. Саякатчы бакарларды эле ар жака кыдырып калып турбайсызбы? Эми ыраазыбыз албетте мындай нерсеге. Бирок саякатчы деп туура эле айттың. Саякат кылып жүргөн сонунда жаш кезде. Самара Каримова жолдошу менен Дубайга жөнөтсө, Сыймык Бешекеев байкебиз силерди Парижге? Буюрса. Жок, эми Европа, Парижге деп айтып калды. Өзү анткени абдан көп саякаттандым да. Көп жерлерде болгонунан Парижге барып келгиле деди да. Ошол жерде мактады, ошол жак жакшы болот, ошол жака баргыла деп. Бирсе как раз Орозо айында барып атырбыз. Аякта сонун мечиттер, ыйык сонун жерлер бар экен. Абыз күндү ошол жерге барып ошол жактан сүрөткө түшүп, сонун ак, мечит, Абу-Даби сонун жерлер бар. Сүрөткө түшүп, зыярат кылып дегендей жакшы ниеттер менен барып, жакшы
ниеттерди айтып дегендей буюрса жаңы алдыдагы пландарды айтып эле тарс эле айтып калам, мондай болсун деп атам деп элечи, анан жакшы болсо экен деп болуп калабы деп элечи. Аваз Айдана келип бергениңерге чоң рахмат. Өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп, буюрса аман эсен барып, жакшы эс алып, жакшы күндөрдү өткөрүп келиңиздер Дубайга барганда. Анан биз силерди кургол кетирбейбиз. Биздин атайын өнөктөшүбүз Салих компаниясынан атайын адал колбасалар, адал сосискалар дегендей силердин Айданага керек экен. Айданага керек экен бираз. Биздин көрүүчүлөргө дагы белек беришиңер керек. Буга чейин келгенде билесиңер. Аваз менен Айдана кайсы өлкөлөрдө, кайсы шаарларда буга чейин болушкан деген списокты ким биринчи жазса, ушул экөөңөрдүн белегиңерди утат. Эгерде жеңүүчү айым болсо, анда сертификат белекке беребиз. Ал сертификат менен 1 ай бою менин би студиямда бекер би үйрөнсөңүз болот, же болбосо салонумда бир процедураны бекер жасасаңыздар болот экен. Бирөөсүн тандап белегиңизди ала алсаңыздар болот. Эгерде мырза боло турган болсо, бала боло турган болсо, биздин Бренд City деген магазинге келип өзү каалаган бир кийимди бекер алып кетсе болот. Жана ошондой эле абдан чоң скидка бар. Ошол карточканы биз беребиз. VIP карточкага ээ болот. Баарыңыздарга ийгилик, комментарий жазыңыздар. Сиздер менен эң мыкты шоу, мен Мыктыбек Мукаев, жана ошондой эле бүгүн бизде конокто 2 жылдыз Айдана жана Аваз Акимов болду. Мыкты шоу, мыкты шоу. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу. Каналга жазылганды унутпайбыз. Эң негизгиси лайк басабыз, комментарий калтырабыз, жана ошондой эле биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, коңгурону басып койгонду унутпаңыздар. Ал эми сиздердин калтырган ар бир комментарий жана ар бир лайк бизди жаңы долбоорлорго шыктандырат. Ошондуктан комментарий менен лайкты аябай, биз силерди сүйөбүз. Буюрса жакында элемнедей жаңы сезон эң мыкты шоу жана көптөгөн жаңы долбоорлордун бет ачары болмокчу. Каналга жазылыңыздар.